Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарға Ош шаарына Тагдареги Райымбекова 14 дарегинен 4 кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан 2 бөлмөлүү батирди сунуштайбыз. Бул жер болжол Зайна Бидинова Круговой деп коебуз баарыңыздарга маалым. Бул жер локациясы абдан жакшы, Оштун борбору десек да жаңылбайбыз. Бул жакта мектептер, бала бакчалар жакын жайгашкан, айланасында Себат жана башка мектептер. Бул жакта оң жагында болсо баарыңыздарга маалым базар азыр көчүп жатат. Базардын ордуна чоң эс алуучу жайы бак, парк курулат экен планда келечекте буюрса. Ошондуктан бул район тынч райондордун бири болуп калат деген терең ишеништебиз. Ал эми биз үйгө саякат ала турган болсок, мынакей бул 77-сериялар 4 кабаттуу, эң негизгиси бышкан кыш менен курулган. Бизди күзөтүп туруңуз. Экинчи подъезд эшиктен келгенде мынакей коопсуздук үчүн жашыруун сыр сөздөрү да камтылган. Сырттан бейтааныш адам кире албайт. Бул пин-кодду ачмайынча. Мынакей экинчи этажга көтөрүлгөндө тепкичтен оң жакка келгенде биздин үй биринчи эшик. Мынакей оң жакта. Эшик толугу менен брондулгон оор эшиктен. Баарыңыздарга маалым 77-сериядагы үйлөр баары бышкан кыш менен курулган. 4 кабаттуу. Эшиктен кирип келгенде оң жакта биринчи биздин бул бөлмө бул конок үйү, конок бөлмөсүн бир аз кеңейтип чоңойтуп коюптур. Бул жерде мурда кухня болгон болсо, кухняны ашкана бөлмөсүн балконго чыгарып коюптур. Ошондуктан конок бөлмөсү абдан кенен. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, үйдүн баардык эмеректери үй менен чогуу бирге калтырылат. Мынакей отургучтар, дивандар жана ошондой эле чай ичүү үчүн столдор жылуулук системаларына улаштырылган. Баардык борбордук коммуникацияларга уланган, суу, свет, газ, интернет чубалгылары, канализация баары бар. Үйдү сатып ала турган болсоңуз, ушул эмеректин баары үй менен бирге калтырылат. Үйдөн кирип келгенде, эштен кирип келгенде сол жакта бут кийим жана кийим алмаштыруучу бөлмө. Бул жерге буюм тайымыңызды коюп турсаңыз болот. Сыналгы каралган. Видеодо эмне байкап, эмне көрүп жаткан болсоңуз, ушунун баары тең үй менен бирге калтырылат. Асмачыраак жайында сыналгы да калат. Сиз болгону үйдү сатып аласыз, көчүп келип ана жашай бересиз. Үйдүн ремонту жакшы, үйдүн абалы жакшы. Потолокту жана туш кагаздарды жууп тазалоого болот. Ал эми кийинки бөлмөгө өтө турган болсок, кийинки бөлмө бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсү балконго жылдырылган, чоңойтулган. Терезелери коопсуздук үчүн мынакей темир тосмолор орнотулган. Терезе болсо, ашкананын терезеси түндүк тарапты карап турат. Бул жерге кийим тайымыңызды койсоңуз болот. Эмеректер, муздатуучу, муздаткычтагы бул үй менен бирге калтырылат. Жаңы муздаткычтардан экен. Суунун агымы жакшы. Мотор жакшы көрүп турасыз. Жайгышы ысык суу менен камсыз болгон. Желдетүү системалары иштейт. Газ келген. Газ печкасы дагы, газ мечи дагы үй менен бирге калтырылат. Түштөн кийин күн бул тарапка өтө турган болсо, мына жалюзи да каралган. Балкону кенен. Ал эми кийинки бөлмөлөргө өтө турган болсок, кийинки бөлмөлөр биздин ажаткана бөлмөсү жана жуунуп тарануучу бөлмөсү жайгаштырылган. Баарыңыздарга эле маалым, 77-сериядагы үйлөрдүн көпчүлүгү ажатканасы менен жуунуп тарануучу бөлмөсү бир болот. Бул жерде өзгөчөлүк бөлүнгөн. Мынакей Аристон бар, таараткана, желдетүү системасы иштейт. Жуунуп тарануучу бөлмө менен ажаткана бөлмөсү өз-өзүнчө жайгашкан. Ал эми бул жакка кирип, эшиктен сол жакка киргенде жуунуп тарануучу бөлмөсү. Бул жерге кир жууй турган машинаңызды коюп алсаңыз дагы болот экен. Терезеси болсо түштүк тарапты карап турат. Кафелдер дагы, таштары дагы жогорку сапаттан таштардан курулган экен, коюлган. Ал эми эшиктен бет маңдай кирип келгенде бул жакта уктоочу бөлмө жайгашкан. Уктоочу бөлмөнүн терезеси түштүк тарапты карап турат. Коопсуздук үчүн
темир тосмолор орнотулган. Мынакей бул жака да кошумча жылуулук мечи коюлган экен. Полу болсо барыңыздарга маалым, бетон эмес, полдонго жаач менен полдонулган. Потологу натяжный потолок болуп кооздолгон үйдүн ар бир бөлмөсү. Үйдүн эмеректери бардыгы үй менен бирге калтырылат. Мынакей борбордук жылуулатуучу системасына уланган. Терезеси болсо пластиктен терезе. Мынакей бул жакта коңшунун коросун карап турат экен, үйдүн арт жагын. 77-сериялардын бир жакшы жери терезеси эки тараптуу тең карап турат. Терезелерди ачып койсоңуз сквозняк болуп турат. Үйдүн жалпы аянтына келип токтоло турган болсок, үйдүн жалпы аянты 49 квадрат метрди түзөт. Ал эми баасына келип токтоло турган болсок, үйдүн баасы 66 000 акш доллары менен бааланууда. Андыктан төмөндөгү номерлорго байланышыңыздар, кабарлашыңыздар. Мага жакты баскычын басып коюңуз. Мынаны эсиңиздерге сала кете турган болсок, үй сатыларда эч канчан риэлторлор же сатуучу компания үйдүн наркын койбойт, кожоюндар коет. Кээде кожоюндар кымбатыраак коюп кое турган болсо, баасын риэлторлор, алып сатуучулар жөн гана сунуштап коет, бааны бир аз арзаныраак койсоңуз жакшы болмок эле депчи. Ой пикирде комментарийлерде жазып калып атасыздар, үй аябай кымбат экен деп. Ошон үчүн үйдү сатаарда үйдүн кожоюну өзү гана билет кандай баа коюшун. Эгер ашып кете турган баа болсо, риэлторлор жөн гана сунуштап коет, бир аз арзаныраак койсоңуз батыраак сатылат деп. Андыктан мага жактуу баскычын басып, ой пикир калтырып коюңуздар, бизди күзөтүп туруңуздар.